Жылкы баласына жакын мал жанды келген кыргыз эли амансыздарбы? Көгүлтүр экранда кайрадан аргымак көрсөтүүсү. Бүгүн биз Жал айылында жайгашкан Нургазы байкенин бүлүктөрү менен таанышууга келдик. Анда эмесе Нургазы байке, сөз сизде. Саламатсыңарбы? Менин аты жөнүм Нургазы Акматалиев. Бул жылкы менен мен кичинекей кезимден бери келатам. 4-классымда баштагам. Баягы ааламга жол айылдан башталат дегенде ошо кичинекей кезимде ошо айылдан баштадык. 4-класстын ат чаап баштадым. Андан кийин биздин айылдагы саяпкерлер менен жүрүп, алардан үйрөнүп, анан ат таптаган кесипти ошого кызыгып, ошону үйрөнүп, мына эми азыр республикалык деңгээлде аттарды чаап ошо үзүрүн көрүп атабыз. Эми бул жылкы жөнүндө айтып отурса, сөз түгөнбөйт. 3 күн айтса дагы бул жылкынын сырлары, жылкыны кандай тапташ керек, кандай чабыш керек, кандай багыш керек, өтө тонкий немелери көп буда. Буда эми биздин чоң аталарыбыздан өтсө керек бизге. Атам негизи ат чапкан эмес. Андан кийин азыр балама үйрөтүп атам, бул өзүмдүн балам. Нургазы уулу Калыс. Буда ошо 2017-жылы эң мыкты чабандестик наамын алган. Ушул баламдан да үмүтүм чоң, ушу жакшы бир алдыңкы саяпкерлерден болот деп өзүмчө ошо тилек кылып, үмүттөнөм ушу балама дагы. Ошо жылкы жөнүндө болсо бул жылкыларды ошо тай кезинен баштап үйрөтөбүз, чуркаганды, басканды, саяпкерлик тил менен айтканда физика деп коебуз, орусчасы. Физикага иштейбиз, дыханияга иштейбиз, ходко чүрөбүз. Бул жаш балада эле болот, булар жаш баланы кандай тарбияласаң, кийин ошондой адам болуп чыгат эмес. Булар деле ошондой жакшы тарбия берсең, жакшы ат болот. Жаман башка чабып, анан жөн эле турганда камчы менен чабып же бирдеке менен урuyсаң, булар да ошо бул жылкы унутпайт. Негизи бир адамдын кылган жаманын булар эч качан унутпайт. Мисалы, чабып ушинтип бир буларга жамандык кылсаң, бул да ошо жанына барганда тебип, тиштебип, ушундай эмелер болот. Өч алабы, Эми өч алат деп десе да болот да. Булар деле адам сыяктуу эле булар. Бул атыңыз тууралуу айта кетсеңиз, кайсы породадан, аты ким? Бул аты Даня, бул Россиядан келген. Таза кандуу орус жылкысы. Таза кандуу жылкы бул. Ошо быйыл мага келди. Буга чейин кыска аралыкка чуркап жүргөн ат болчу бул. Гладкий деп коет орусча. Ошо жакта чуркап жүрдү. Анан эми муну ошо аттын ээси менен сүйлөшүп, ошо кыргыздын чоң улуу аламанына дайындабайлыбы, ошо аттын өзүнүн турган турпаты ошо аламанга туура келет деп, ошо аттын ээси менен сүйлөшүп, ошону аламанга дайындап, азыр мага келгени бир жолу чабылды, утту бир жолкусун. Эми Кудай буйрса, чоң байгени күтүп атабыз. Чоң байгелерде Кудай буйрса алдыңкы орундарды багынтат деп аябай тилегим чоң. Бир орунда тура албайт экен, такыр. Бунун өзү аябай нервный өзү аябай. Өзүнүн клеткасына турганда дагы чужой кишини жактыра бербейт, тээп кетип, тиштеп ушинтип берет. Бул таза кандуулар, булардын каны ойноп турат го аябай. Биздикиндей кыргыз жылкылардай болуп жообуш эмес булар. Жем берерде дагы аябай эле мындай чыдамы жок да, эчтеке чыдабайт. Мисалы, ат дайындаганда буларды дайындаш кичине оңоюраак экен. Мен деле биздин тил менен импорт деп коебуз. Импортты көп деле дайындаган эмесмин. Мен эми жалаң эле айылдан чабып эле айылда аттар менен көнүп калгам да мен. Аны импорт атты эми жаңыдан эле дайындап баштадык да. Бул дайындаш кичине оңоюраак экен. Бул берки аттарга караганда булар тапка бат келет экен булар. Даниянын чабышка барган мүнөзү бул чатагыраак. Чабышка чейин чатак болот. Чабыштан
жетелебесе мөңкүп, алага чыгып ушундай жаман кыялдар бар. Ошо стартка чейин жоош эле. Анан старттан кыялдары болуп турат, анан чабыштан кийин жоош эле болуп калат. Өзү алага ачат. Ошондой тебип, ушундай эмеси бар, кыялдары. Тиштеп, кулагын жапырып, жанына жолотпойт, кишини чочун кишилер жолотпойт. Көнгөн кишине жүрө берет. Биринчи жолу мингенде мөңкүп, ойногон. Көнгүп кеткем анан. Өзү негизи жоош эле болчу ошол убакта. Азыр мурун коркчумун аттардан, азыр коркпойт. Минген атын мингенде эле мине берем, жоош болуп. Нургазы байке, жогоруда чабандесиңиз Батыржан сүйлөп кетти. Ушул аттарыңызды чапкан чабандестериңиз тууралуу айта кетсеңиз. Өзүңүздүн балаңыз чоңоюп калыптыр, анан башка бир баланы алып келүүгө туура келиптир да? Ооба, эми бул Батыржанды быйыл уже экинчи жыл иштеп атат. Менде былтырда кичине чаап жүрдү. Былтыр үйрөттүк, толук бир жыл үйрөттүк баланы. Кээ бир балдар бар, ушу бат эле өзүм дээримде болсо 1-2 отуруп эле чаап кетет чоң чабыштарга. Кээ бир балдарды ушундай бир жыл убакыт кетет. Үйрөтүш керек, атка кандай отуруш керек, атты кандай чуркап баратканда кандай чувствовать этет, аттын буту ооруп атабы же эмнеси ооруп, ошол бардык эмени чувствовать эткенге баланы дагы ошого үйрөтөбүз да биз. Бул азыр Батыржан азыр 31 килограмм. Кудай буйруса дагы бир 1-2-3 жыл чабат го бул, Кудай буйруса. Ошо быйыл жакшы үйрөтүп алдык. Мен чоң чабыштарга Кудай буйруса быйыл кирет. Азыр 4-5 жол чапты, жакшы. Быйыл жакшы ийгиликтүү баштады жыл. Бул балдарды үйрөткөн аябай эле кыйын. Өзүңдүн балаң баягы өсүңдүн балаң болсо кичине жеңилирээк болот. Каалаганча урушуп, айта бересиң. Каалаганча урушасың, каалагандай үйрөтөсүң, постоянно жанында болосуң. Эми бирөөнүн баласын алып келип алып эле тилдеп, өкүрүп, акырып үйрөтүш аябай эле кичине эмерээк да. Эми бирөөнүн баласы ал мисалы кээ бир чабандестер бар. Жакпай калса кетип калат. Чабандесте бизде азыр эми Дефицит, чабандестер. Дефицит да, чындыгын айтканда. Бардык эле бала отура калып эле чаап кете албайт. Ошон үчүн буларга да көп эмгек талап этилет да. Бул чабандесиңизге атайын айлык маяна берип турасызбы, кандай? Ооба, буларга деле айлык төлөнөт. Айлык төлөнөт. Канча сом төлөнөт айына? 5000ден 10.000ге чейин төлөнөт. Анан өздөрүнүн дагы баягы уткан байгеден 10% өзүбүздүн ушундай бир договорубуз бар, ошо 10%, каалагандар 20%, ошентип ошол уткан байгеден бөлүп берилет буларга дагы. Ат чабыштарда баягы чабандестер атайын бир наушник менен иштешет экен да. Силер анын кулагына шарап айтып турат экенсиңер. Бул жерде токто, бул жерде катуураак чап деп. Негизи ошондойбу? Же кандай? Ооба, биз дагы эми кээ бир балдар бар, өздөрү эле баягы рация менен чабышпайт. Кээ бир балдарга айтканга туура келет. Анткени мисалы бир чабышта ар бир аттын кулк мүнөзү ар кандай болот. Бирөө ала качмат болот. Аны айтып туруш керек, оозун тартып, кичине атты успокоить этип чап деп. Кээ бир аттар бар, айдама болот. Аларга да айтып туруш керек. Ошто балага айтып туруш керек да. Эми бала өзү деле сезет, бирок эми кичине мындай жардам бериш керек да балага. Монтип чап, тигинтип чап, кой бер, же болбосо аттын артында жүр, чаңга калба. Эми көп эмелери бар ал жерден. Аттын терин жакшылап чыгарып ал, шашпа, качкан атты кубалаба, ушундай эмелер бар эми чабышта. Спортто бул эми ар кандай да кээде аябай резвый чабыш болуп кетет. Кээде аябай эле жай жүрүп алышат. Ошол убакта эми өзүбүздүн бир кичине үйдөн даярданып барган тактикалар менен чабабыз. Жаңы башында үйрөнүп жүргөндө кыйынчылыктар болот, жаңы аттан кулайсың. Мини чабыш кыйын болот башында. Анан ошентип үйрөнүп жүрдүк. 2016 Нооруздан баштап жакшы чаап баштадык.
көчмөндөр болгонго чейин кичине опыт алып жүрдүк, тажрыйба жыйнап. Анан көчмөндөргө чаап, ошентип чоң чабыштарга чаап утуп жүрдүк. Анан бара жакейде салмак деген болот. Салмак өскөнгө байланыштуу мен ат чаппай калдым, ат дайындаган үйрөнөбүз. Бул жак Батыржан деген бала менден кийинки чаап келаткан бала. Ошону өстүрүп, аттарга жеңилбес, чарчабаш үчүн ушу кичинекей балдарды өстүрөбүз. Ат чабып атканда сезимдер чабышка чейин аябай башкача болот. Мисалы, стартка баратканда аябай толкундайсың, кулап калбасам экен, утсам экен деп ар бир бала өзүнүн утканын тилейт. Анан ат чабышка чыкканда уже аттар жүгүрүп кеткенден уже өзүңө келип каласың да, баягы бир калыпка. Ат чаап, мисалы, уткандан кийин дагы машина утсаң же дагы бир байгелерди утсаң, аябай жакшы сезимдер. Жананча көп элдин астында сүрөндө, мисалы, машина утканда машинанын терезесинен чыгып, аябай эме болосуң, кубокту көтөрүп алып кеткен аябай жакшы да негизи. Жакшы сезимдер болот. Атыңыз тууралуу айта кетсеңиз. Бул аттын атасы Элбурс, энеси Арапбе, Аңгыл Арапбе. Мунун аты Көк деңиз, быйыл 3 жашта бул. Кудай буйрса, муну жаңы сатып алдык. Канчага сатып алдыңыздар? Муну эми 200 миңге алып келдик. Эми Кудай буйрса, жумуштан жакшы жүрүп атат. Эми Кудай буйрса чоң байлерге киребиз деп үмүт кылып отурабыз ушул атка. Сиздин аттарыңыз көбүнчө эле импортный аттар экен да? Кыргыз жылкысы жок эмеспи? Эми кандай десем, кыргыз жылкысы менен азыркы деңгээлдеги ат чабышка негизи жетиш кыйын болуп калды. Анткени бүт эле Англиядан, Америкадан, Германиядан алып келип, бияктан аргындаштырып, бияктан туудуруп, анан ошондой кылып эми таза кандууга көбүрөөк басым жасалып кетти да, мурдагыдай болбой калды. Мурда ошо мен кичинекей кезимде жалаң эле ошо кыргыз эле жылкыларды эле чапчу элекпиз. Эми азыр заманга жараша булар дагы ошо импорт болуп кетти да, биздин тил менен айтканда. Демек, баягы чет өлкөдөн алынып келген аттар биздин кыргыз жылкыларына караганда алдагайда ылдамдыгы жакшы. Ылдамдыгы күчтүү булардын. Ылдамдыгы да күчтүү, анан булар бир жагынан эми булардын да минустары бар. Булар чыдамкайлык жагынан кичине слабыйраак да булар. Көп чыдамдуу эмес, кыргыз жылкысындай эмес. Кыргыз жылкысын тоо ташка деле мине берсең деле алар эми эч эме кылбайт да. Буларды тоо ташка мине албайсың көп. Аябай назик келет. Булар назик келишет. Булар ооруп калат, кадимкидей эле адам сыяктуу эле ооруп калат булар. Мисалы, арабтар өздөрүнүн аттарын аябай аздектешип багышат экен. Түркменистанда акелтеген аттуу породаларды аябай мындай кадырлап тутушат экен да. Анан биздин жылкыларды акыркы жылдары көңүл бурулбай бараткандай. Сиздин оюңузча кандай? Эми бизде азыр ошо заманга жараша ушундай болуп калды. Бизде жалаң эле ошо жеңил жагын өтүп алдык да биз. Мурдакыдай менин кичинекей кезимдегидей кыргыз жылкысы почти жок десем да болот да азыр. Бүт эле ошо бөлөк мамлекеттен алып келип, бияктан ошо заманга жараша, азыркы ат чабышка жараша ушинтип чыгарып чоңойтуп калышты да жылкыларды. Мисалы, арабтарда болсо, арабтар өздөрүнүн кандарын бузбайт алар. Мисалы, араб беге только араб айгырды гана кошушат. Алар өздөрүнүн эмесин баалайт да аларчы. Араб жылкысы деп. Мисалы, Түркмөнстанда деле Акал Текин деп коет. Акал Текинди даже булар бөлөк мамлекетке сатпайт алар. Канча акча сунуштаса дагы алар өздөрүнүн жылкысын эч убакта бөлөк мамлекетке сатып аргындаштырбайт. Алар ошо өздөрүнүн ошо салты дагы ошого эме болуп калган да. Көп чыгара беришпейт сыртка. Эми мыйзам киргизип, атайын өнүктүрсө жакшы эле болмок. Эми кыргыз жылкысы абдан чыдамкай жылкы, эт багытында болсо эт багытында, тоо ташка минем десе тоо ташка, булар эми аябай чыдамдуу жылкылар да, кыргыз жылкылар. Эми ошентип бир мыйзам чыгарып, мондай кылып өстүргүлө десе, бир шарт түзүп берсе, шарт түзүп бербесе дагы бир
бир закон түрүндө бир эмени кабыл алып беришсе, бизде деле өнүксө жакшы болмок. Ушу мисалы Түркмөнстандай болуп, Аравиядай болуп. Бул да болсо жана кыргыз жылкылардын тукумун сактап калуу, Сактап калуу болмок да, ошо жакшы эле болмок андай эме чыкса. Мыйзам чыкса, Мыйзам чыкса. Атыңыздын көкүнөзүн, өзгөчөлүктөрүн башкаттардан айта кетсеңиз. Бул өзү жоош. Аябай спокойнат бул. Өзү жоош. Бөлөк аттарды ол көп ойной бербейт. Аябай өзүн мындай салмактуу алып жүрөт булар. Анан жумуштан аябай мындай эме да. Ала качып, мындай өзү суранып, мындай чуркаган жакшы көрөт бул. Абдан чуркаганга аябай өзү эме кылат да. Кээ бир аттар сыяктуу мынтип заставлять этпейбиз да, муну өзү эле ала качып эле ушундай эме жүрөт. А так мындай эмеси спокойно аябай. Жоош тура берет. Тамакка деле эмне берсең ошону жеп, мындай ылгыбайт тамакты өзү да. Тамактануусу кандай болот? Мисалы, ууп калабыз, жанагындай чоңураак аттарга башкача өлчөмдө, кичике аттарга өзүнө жараша өлчөмдө беребиз деп. Бардыгына эле бирдей бересиздерби? Эми азыр бу жерден тай эле, тайга эле кичине, тай кичирээк да, кичине азыраак жейт. Өлчөмүнө жараша бересиздер, өлчөмүнө жараша жейт. Чоң аттарга ошо бул жарым чакадан ашыгыраак жем, сулуу аралаштырмагу, ат чабышка жакын, чабыш жакындаган сайын уже улам мунун денесин жеңилдетип, сулуу берип турабыз. Өзүсүнөн баягы мурдакыдай баягы жем чөп менен эле суутуп, андай мындай эмелерди, азыр витамин деген чыгып калган жалаң аттардыкы. Кандай витаминдерди бересиздер? Витамин эми аерде витамин ичинде ал жидкий болот, анын ичинде бүт бар, анда кальций бар, мисалы аттын булчуңдары ооруган эмелерин бүт восстановить этип сала турган көп эмеси. Атайын ошондой бир препараттар бар. Ошондой эмелер көп да. Ошону берип турабыз. Кымбат дешет ошолордун баасы канча болот? Эми витаминдердин эң эле арзаны ошо 5000ден. Эң арзаны 5000. Эң арзаны 5000ден 18000ге чейин бар. Рецел бар ошо 5,5. Iron XL бар 6000, 5,5 ада. Ушундай көп эмелер бар, ошолорду беребиз. Витаминге көбүрөөк басым жасайм. Тамагына витаминди көп бергенге аракет кылам. Даже эртең чабыш деген күнгө чейин витамин менен турат аттар. Чабылып бүткөндөн кийин да витамин менен, постоянно витамин үзбөгөнгө аракет кылам да. Эми кичине кымбатыраак, но айла жок. Алып бересиздер, Ошо болбосо жакшы ийгиликтерге жетише албайсың. Жакшы ийгиликке жетиш үчүн көп мээнет, көп акча кетет дегендей. Ошо саяпкерлик кесип атадан балага, устаттан шакиртке өтүп бартат да. Негизи эле ошол саяпкерлер атайын бир чогулуштарды өткөрүп турасыздарбы? Ат таттоодун сырларын бири-бириңерге ачып дегендей. Андай болот, андай дайыма эле жолугабыз, дайыма эле сүйлөшөбүз. Бизде эми мен өзүм досторум айткандай, эки атчы бириксе, жалаң эле ат менен ат деле сүйлөй беребиз биз. Андан бөлөк сөз бизге кызыксыз да. Мисалы, атчылар менен сүйлөшкөндө мындай өзүң билбеген нерселерди ал айтып коюшу мүмкүн, же ал билбей жаткан нерсени сен айтып коюшу мүмкүн. Анан ошодон мындай опыт жыйнайт көбү ошондой да. Мисалы, бир эле пример алганда, мисалы, мен бул витаминди берип аттым эле, могу бутуна жакшы экен же бир жерине жакшы экен десе, ал саяпкер ойлонушу мүмкүн, мен да ушуну берип көрөйүнчү деп, дагы ошентип бири-бирине өтүп ушинтип үйрөнүшөт. Сүйлөшкөндө мындай дайындаш керек, тигиндей дайындаш керек, атың ооруп атыптыр, же болбосо атың курсагы чыкпай калыптыр, же ичи тартылып кетиптир. Мондай эмелерди талкуулап турабыз постоянно.
кийинки атыбызды айтсак, бул эми бул 1 жаш тай. Мунун атасы Апагей деген айгыр, энеси Ырыс деген. Мунун энеси да чабылган, атасы да чабылган. Аябай знаменитый аттар мунун ата энеси. Мага келгенине бир 3 ай болду. 3 айдын ичинде бат эле дайын болуп калды. Бул бат эле дайындап чабып. Бул аябай өзү аябай энергичный тай бул аябай. Бир жерге тура албайт. Кудай буйруса бул өзүнүн аты дагы ошо биздин эмебизге жараша Үмүт деп коюлган. Ошо үмүтүбүз чоң бул аттан. Эртең 2-3 күндөн кийин байгеге кошулат. Бул азыр дайындыкта турат азыр. Табында экен. Табында турат бул азыр. Кыргыздар айтып коюшат экен, баягы атты кышында канчалык таптасаң, жайында чабасың депчи. Алгач эле эмнеден баштайсыңар? Үнүмдүк режим боюнча айтсаңыз. Бул эми атты биз ушу октябрдын ноябрда токтотобуз аттарды. Эс алдырып, бүт такаларын сууруп, аттын чучугун толтуруп, аябай семиртип туруп анан шагойга алып чыгабыз. 1,5 ай, 2 айдай ушу шагойдо жүрүшөт булар. Анан уже акырындан желдирип, секиртип, дайындап баштайбыз. Ошо менен жазга чейин буларды кыйнабай, ошо күндү мисалы 21 март Ноорус боло турган болсо, ошо Ноорусга өзүбүздүн ошо графигибиз бар, ошону түзүп алып, ошого дайындап эме кылабыз. Кышында болсо ошо аттарды кыйнабай, ошо бардык эмелерин, буту колдорун бекемдеп, этин катырып, мисалы карда көбүрөөк бастырыш керек буларды. Ошондон муундары бекемирээк катат. Ат чабыштар мисалы булардын километрлери чоң да, алыс аралыкка чуркайт. Мисалы кышында жакшы тренировка берилбесе, булар буту шишип кетет, же туяктары эме болуп калышы мүмкүн. Ушу көп причиналары көп да, ошон үчүн ушунун баарын мындай кийин ат чабышта мындай эме кылбасын деп ушу көбүрөөк көңүл буруп карайбыз да. Булардын эми күлүк аттын негизи эң эле больной жери ушу буту да. Бутун аябай аздек деп карайбыз да. Булардын буттары аябай назик болот. Кичинекей бирдемке болсо эле бутунан эметип калат. Мисалы 7-8 ай дайындасаң, бир эле чабышта буту кетип калышы мүмкүн. Андан кийин уже мунун келечеги уже бүтөт да. Уже же ургачы болсо ошо бээ болуп кала берет, эркек болсо айгыр болуп кала берет. До конца чуркабай калат да. Келечектеги ой максаттарыңыз менен бөлүшө кетсеңиз, бул аттарга болгон кандай жетишкендиктерге жетишем деп турасыз алдыда? Келечекте ушу жакшы аттарды чыгарсам деген оюм бар. Жакшы кыргыздын ушу ат оюндарын өнүгүшүнө чоң салымымды кошсом деп ойлоном. Бизде эми ар кандай белектер бар бизде. Мисалы жылдын этегинде мисалы эң мыкты саяпкер, эң мыкты чабандес деген наамдар берилет. Ошо жылда болбосо да бир жыл, 2-3 жылда бир ушундай наамга илинип турсам деп өзүм үчүн тилек кылам. Ушу жакшы балдарды өстүрсөм дейм. Ушул азыр балдарды да ошо келечекте ушу кыргыздын намысына жараган жакшы саяпкерлерден болсо дейм. Кыргыздын улуттук оюнун дүйнөлүк деңгээлге теңеп ушу кыргыздын улуттук оюнун өнүктүрсөк деген ушу үмүтүм чоң да. Анткени бизде деген кыргыздын улуттук оюну акыркы жылдарда кичине өнүгүп жакшы болуп келе атпайбы азыр? Көчмөндөр оюну башталгандан бери? Көчмөндөр оюну башталды. Эгемендик алган жылдардан бери? Ошондон бери эми жакшы болуп келе атат да. Мурда деле болуп турчу, бирок мынчалык деңгээлде эмес болчу да. Мен өзүм кичинекей кезимде ат чаап жүргөндө мындай чоң республикалык деңгээлде ат чабыш деле аз болчу да. Жалаң эле Аштой, мен негизи ошо Аштойдо көп чаптым да атты.
Урматтуу теле көрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай, бул гүлүктөрдүн тынчы абдан жок экен. Ошолордун ичинен эң жошу бул Көк деңиз аттуу атты тандадым. Кызматыңыздарда мен Нуриза Маматжума кызы болдум. Кийинки көрсөтүүлөргө чейин сак саламатта болуңуздар.